жүрүш уктуруусунда талкууланат. Белгилүү талдоочулар, окумуштуулар, бийлик өкүлдөрү менен бирге учурдагы актуалдуу маселелер боюнча пикир алышабыз. Угармандардын оюн угуп, өлкө келечегине кайдыгер карабаган инсандардын үнүн элге жеткиребиз. Жалпы эл чече турган маселелер болот да. Келечекте маселелер болот. Биздин багыттарыбыз болот. Кечирип коюңуздар. Сиздер азыр жаштар кандай идеология талаптарын кайдан билесиздер? Жаштар көбүрөөк кеш керек. Алар кызыктар, эртеңки күн алардыкы. Бирөөң батыш дечип кеттиң, бирөөң тиги чыгыш дечип кеттиң. Ислам дини, башка секта ушундайлар көбөйүп атпайбы? Биринчи бул мамлекеттин коопсуздугу дагы чоң роль ойнойт. Айылдыкын айылга калтыр, шаардыкын шаарга калтыр. Бияка элдин көйгөйүн маселелерин айталы деген. Ортого коюп сүйлөгүлө мындай. Президент жарлык кол койду да. Канча жылдан бери какшаган, ыйлаган элдин көйгөйүн чечти да. Биринчи радионун толкунунда Араптанын дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16-дан 10 мүнөт өткөндө шак жүрүш программасын угуңуздар. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Биз түз эфирдебиз. Студияда Талай Гүлчабдарова, уктуруунун режиссеру Айда Исмаилова, ал эми социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Урмат Жээнбеков. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, өлкөдө мамлекеттик тил маселеси өтө олуттуу жана ага карата заман талабына ылайык шарт түзүү, кам көрүү, деги эле сөздөн ишке өтүү маселеси курч коюлууда. Бирок бул багытта дагы президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия баардык иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Мамлекеттик тилде сүйлөө, иш кагаздарын жүргүзүү, деги эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселелери бүгүнкү күндө кандай жолго коюлуп атат, бул боюнча дагы кандай жаңылыктар бар, заман талабына ылайык, азыркы учурга ылайык иш алып барууда кандай жаңылыктар болду, ийгиликтер жаралып жатат, биз ушул багытта кеңири маалымат алабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын уюштуруу иштери бөлүмүнүн башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Саламатсызбы, Кутмырза? Саламатсыздарбы. Ошондой эле ушул эле улуттук комиссиянын уюштуруу иштери бөлүмүнүн баш кадиси Шамшыбек кызы Назгүл. Саламатсызбы, Назгүл айым? Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн адиси Мунарбек уулу Болот биздин студияда. Саламатсызбы, Болот? Саламатсыздарбы. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биз түз эфирдебиз. Биздин байланыш телефондор 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Ушул телефон номерлери аркылуу мамлекеттик тилге байланышкан маселелер болсо суроолорду студиянын меймандарына берсеңиздер болот. Андан сырткары, адаттагыдай эле биз Фейсбукта дагы түз эфирдебиз. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан көрүп, угуп, сурооңуздар болсо, ал жакка да комментарий же билдирүү катары калтырсаңыздар болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Кутмырза сизге берели. Мына соңку кездерде ошол мамлекеттик тил маселесине көңүл бөлүү, мамлекеттик тилди мындай бир тил саясатын учур талабына ылайык жүргүзүү багытында бир топ аракеттер болуп атат. Бул боюнча сиздердин улуттук комиссиянын жүргүзүп жаткан иштери коомчулукка маалым. Ошентсе дагы соңку кездерде бул багытта кандай бир жаңы багыттар аныкталып жатат, эмне иштер жүрүп атат, ушул боюнча маалымат менен биз уктурууну баштасак. Жакшы болот. Саламатсыздарбы? Студияга чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Негизинен тил саясатында бир топ мурункуга караганда бир топ жылыштар болуп атат. Аны айтсак, мисалы эң алгач эле мисалы 23-жылы кабыл алынган мыйзамдын негизинде ошол мыйзамга башка мыйзамдарды, бул эми конституциялык мыйзам болгон үчүн ошого калган мыйзамдарды шайкеш келтирүү, ага туура келтирүү, ага дал келтирүү, ошо негизинде иштөө аркылуу мыйзам долбоорлору сунушталып, мына жогорку кеңеште каралып атат. Андан кийин мисалы алып караганда баягы мамлекеттик тил негизинен баягы
замандын агымынан артта калып калбаш үчүн мисалы IT тармагында жасалма интеллект же болбосо балдардын кичинекей балдардын мисалы контентин түзүү боюнча мультфильмдерди которуу, жаңы мультфильмдерди тартуу, ошондой эле мисалы документ KG деген сайт Infodocs электрондук тармагына байланышкан. Анан Infodocs системасы менен иштөө дагы жүрүп жатат. Бул жерде бардык мамлекеттик мекемелер, органдар, ведомстволордун иш жүргүзүү, кагаз жүгүртүүсү мамлекет тилде болуш үчүн аны көзөмөлдөп туруу үчүн ушул Infodocs аркылуу биз аны көзөмөлдөп бүгүнкү күндө кайсы деңгээлге жетип атат, башында мындан 2-3 жыл мурун кайсы деңгээлде эле, канча пайызды көрсөтүп атты эле, канчалык деңгээлде көрсөткүч, былтыр кандай болду, мурдагы жыл кандай болду, быйыл кандай болду, салыштырып ошону мындай бир өсүш болуп атканына күбө болуп, ошол бизди кубандырып жатат да. Жакшы. Ал эми андан тышкары мисалы азыр бүгүнкү күндө эми интернет тармагы жалпыбызды курчабадыбы? Мисалы улуу дебей, кичүү дебей, колубузда ушул смартфонсуз жашоо болбой калды. Муну улуусу да, кичүүсү да, кичинекей балдар да колдонуп аткандыктан ушуга жанагы кыргызча оңой деген эйзи кыргыз деп коебуз, мобилдик колдонмо. Ушул кирип, бул буюрса башка тилдерге да которулуп, башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилин үйрөнүүгө мындай жеңилдик түзүлүп атат. Бул багытта дагы сөз болот. Анан Google Translate деп коебуз, баягы платформасы, бул котормо. Мисалы мурда эл сөздүк деген же болсо башка мындай Google переводчик дегендер бар эле. Аранда биздики баягы колдонуп аткан биздин жарандарыбыздан жакшы пикир келип атат. Себеби которгондо, кыргыз тилине которгондо айрым сөздөр мындай бир окшоштуруп эле которулуп калчу дейт. Мурда аммо Google Translate'ке салганда мындай кыргыздын нукура баягы адабий тилинде которулуп атат. Биз каалагандай которуп берип атат. Муну дагы өркүндөтсө болгудай дегендей бир жакшы оң пикирлер келип атат да. Негизинен ушундай эми баягы тилди баягы жөн эле курулай сөз менен же болбосо мындай бир жөнөкөй эле бир иш аракеттер менен эмес, дей бербей мындай иш жүзүндө ушул айрыкча ушул заман талабына ылайык бүгүнкү күндөгү баягы интернет тармагына да киргизип, ошол жаатта дагы өнүктүрүү колго алынып, иштер жакшы жүрүп жатат. Жакшы экен. Мына жана Кут мырза айтып кетпедиби, ошол мамлекеттик тилди жөнүндөгү конституциялык мыйзамга башка мыйзамдарды, документтерди шайкеш келтирүү жөнүндө. Ушул багытта Назгүл айым, сиздердин улуттук комиссия кандай иш аракеттерди көрүп атат, ошого да токтолуп койсоңуз. 2023 жылы былтыр 2024 жылы биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын анализ жүргүзүп талдоонун негизинде өзгөртүү киргизүү зарылдыгы келип чыккан. Эң негизги максаты, бул мыйзам долбоорлордун эң негизги максаты башка конституциялык мыйзамдарды ошол кыргыз тили жөнүндөгү, мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптарына шайкеш келтирүү болуп саналат. Жана ошондой эле бул иш ошол эле биздин мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 40 беренесин ишке ашыруунун алкагында болуп жатат да. Айтып өтсөк, жалпысынан 7 конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизилип жатат жана 12 айрым мыйзамдарга, анын ичинде укук бузуулар кодекси бар, өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Азыркы учурда Жогорку Кеңештин кароосунда биринчи окуудан өттү. Рахмат, урматтуу угармандар. Биз түз эфирдебиз. Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, суроолор же ой пикир сунуштар болсо калтыра бериңиздер, маегибизди уланта берели. Мына биздин студияда дагы ушул улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн адисин да чакырдык. Атайын мына ушул багытта дагы кандай бир иштер жүрүп атат, ушул жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн. Мыйзам чегинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселеси бул
кайсыл түзүмдө, кайсыл тарапта, кайсыл багытта, тармакта кантип өнүгүп атат, эмне болуп атат, кандай көйгөйлөр жана маселелер чыгып атат деген бул анализ, талдоо, мониторинг аркылуу ишке ашат да, ушул багытта кандай иштер жүрүп атат, ушул жөнүндө айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Бул боюнча азыр улуттук комиссия тарабынан мониторинг жана талдоо бөлүмү ушул мамлекеттик органдарда жана инфодок системасы аркылуу иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча жыл сайын мониторинг кылат. Бул мониторинг эле кылбастан аларга шарт дагы түзүп, ошонун натыйжасында жылдан жылга бул иш кагаздарын жүргүзүү өсүп келе жатат мамлекеттик тилде. Мисалга алсак, 2022, 23, 24 жылдардын статистикасын айтсак, Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги 2022 жылы 26% болсо, мамлекеттик тилде иш жүргүзүүнүн деңгээли 23 жылы 52%га көтөрүлдү, 24 жылы 60%га чейин көтөрүлүп атат. Бул дегенди ошол улуттук комиссиянын бир четинен бул мыйзамды талап кылуу менен ошол мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүүнүн сапатын жогорулатып, жылдан жылга өсүп, бара бул жакынкы жылдары 100%га чейин жетет деген биз ишеничтебиз. Жалпы министрликтер жана ведомстволор боюнча 2022 жылы 27% болсо, орточо мамлекеттик тилдеги иш кагаздардын саны 23 жылы 42%га жогорулаган, 24 жылы 56%га жогорулады. 25 жылга азырынча мониторинг жүрө элек, дагы да болсо мындай бул багытта иштер уланып атат. Ушул Болот мырза айтып кеткен статистикалык маалыматтарга караганда, Акыт мырза, сиз дагы мындай жалпы канча ушул багытта иштеп жүрөсүз, жалпы түшүнүк сизде жалпы мындай кеңири маалыматтар дагы бар да. Демек, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда тилге болгон мамиле кыска мөөнөттө жакшы көрсөткүчтөрдү берип атат деп айтсак болот экен да. Бул ошол эле мамлекеттик түзүмдөр, окуу жайлар, бала бакча, мектеп, коомдук жайлар дегендей, ушунун баардыгы баягы мониторингдин объектиси болуп эсептелет да. Ооба. Бул негизи мамлекеттик кызмат, мисалы бул жерде мамлекеттик мекемелер, ведомстволордун, министрлик, жана агенттик, кызматтардын немеси бул жыйынтыгы, статистикасы. Бул жерде демек бул мамлекеттик кызматкерлер мурункуга караганда, мисалы өзгөчө мына конституциялык мыйзам кабыл алынгандан бери дээрлик мындай кескин түрдө десек деле жаңышпайбыз. Мындай мамлекеттик тилде иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө өттү десек болот. Мындай өтүп келе да 100% өттү деп айта албайбыз, бирок мына пайыздык көрсөткүчтөрдү өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына 22 жылы жалпы орточосун чыгарганда 27% болуп атат, 22 жылы. 23 жылы 42%га көтөрүлүп атат. Ал эми 24 жылы 56%га чыгып атат. Демек 50%дан ашты дегендик, бул жалпылап алганда. Ал эми сиз айтып жаткан бала бакча, мектеп, окуу жай, булардын дагы биз иш кагаздарын текшерүүдө, буларда дагы жылыш мурункуга караганда кескин түрдө болуп жатат десек болот. Эң жөнөкөй эле нерсе жанагы ата энелердин балдарын кыргыз бала бакчаларга, кыргыз тилиндеги мектептерге берүүгө болгон кызыгуунун артканы дагы ушуну көрсөтүп турат да коомчулукта, Ооба, эми мындай түшүнгөн кишиге эми бүгүнкү күндө коомчулукта ар кандай адамдар бар да. Мисалы мен баламды жок орус мектепке эле беришим керек деген пикирдеги ата энелер дагы бар. Алар да жок эмес. Алар баягы ошол союз учурунан калып калган түшүнүктөн чыга албай эле дагы эле ушул балам орусча билсе анан ошо өйдөлөйт, болбосо өйдөлөйбайт дегендей бир түшүнүктө калып калганда. А бирок тескерисинче бүгүнкү күндө коом такыр башка нукка түшкөнүн айрымдар аңдабай келатышат. Себеби бүгүнкү күндө эртең мына мамлекеттик кызматка иштейм десе, мисалы бир жогорку кызматтарга иштейин же болбосо мындай элге кызмат кылайын десе, мамлекеттик тилди билбесе, анда бир топ жерден мындай бир тоскоолдуктар жаралаарын айрымдар түшүнбөй атат. Бирок бизди кубандырганы ошону түшүнгөндөрдүн көбөйгөнү. Мисалы мен баламды кыргызча окутпасам, жок дегенде үйдөн кыргызча сүйлөшпөсөм, кыргызча атын туура жаза албаса, же болбосо жашаган жерин же өмүр баян кыргызча так жазып бере албаса, же арызды кыргызча жаза албаса, эртең мамлекеттик кызматка иштеши кыйын болуп калат деген ата энелердин саны мындай
өсүп келатат десек болот да. Жакшы, Назгүл айым, ушул жерден сизге юрист, адис катары бир суроо пайда болуп атат да. Негизи мыйзамда мамлекеттик тилге байланышкан кандай талаптар, эрежелер көрсөтүлгөн болсо, аны ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматкер аткарыш керек да. Эгер аны аткарбаса, анын мыйзам чегинде жоопкерчилиги деген бар деген нерсе да бул, ооба, конституциялык мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамда мамлекеттик тил кайсы чөйрөдө колдонулушу керек так жазылган. Бул коомдун баардык чөйрөсүндө мамлекеттик тили колдонулушу керек. Анын ичинде ошо мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик органдар, менчик формасына карабай баардык, мисалга айтсак, мугалимдер, врачтар баардыгы мамлекеттик тилди тиешелүү деңгээлде билиш керек. Муну тастыктаган 2000 ушул жылдын 17 бекемдеген тастыктаган бекемдеген мыйзамды, конституциялык мыйзамдын ушул талабын бекемдеген 2025 жылдын 17 апрелинде номери 211 министрлер кабинетинин токтому чыкты. Бул мамлекеттик тилди билүү деңгээлдери боюнча. Ал жакта бардыгы топ группаларга бөлүндү. Ошол мамлекеттик кызматкерлер жана врачтар, педагогдор, мугалимдер болуп кетет. Анан жана этностук азчылыктар болуп. Ал жерде шарттар жеңил. Биз ал жакта ушул 2025 жылы мамлекеттик кызматчылар Б1 деңгээлин билиш керек. Андан кийин 2 жыл убакыт берилет. 2026 жылы деле ошол Б1 сертификаты менен иштей беришет. Ал эми 2027 жылдан баштап Б2 сертификатын алыш керек болот. Бул милдеттүү түрдө. Бул милдеттүү түрдө. Ал эми этностук азчылыктарга, бул башка улуттагы адамдар үчүн 2026 жылдан баштап шарт коюлуп атат. Алар А2 деңгээлин билиш керек. Бул базалык жеңил деңгээл да. Андан кийин 28 жылдан баштап анан Б1 деңгээлин билиш керек. Бул бизди мажбурлап, кыйнап, басмырлоо жок ал жакта. Тескерисинче аларга жеңилдик берүү менен анан бекемдеп атабыз да. Жакшы экен. Кут мырза, айтсаңыз, негизи ушул мамлекеттик тилди тийиштүү деңгээлде үйрөнүү үчүн баары эле айтат го, бала бакчадан башташ керек, анан мектептен башташ керек, анан керек болсо үй бүлөдөн башташ керек депчи. Анан жогоруда сиз айтып кеткендей, албетте ар бир үй бүлөнүн ата эненин дагы аракетинен көп нерсе көз каранды. Ошол эле учурда биздин азыркы талапка ылайык, шартка ылайык, жана да белгилей кеттиңиз, биз смартфонсуз мындай жашообуз өтпөй калды. Карыбы, жашпы, балабы, анан аларга бир санариптештирүүнүн алкагында аларга ылайык күнүмдүк турмушунда колдоно турган нерселерди мамлекеттик тилде кылуу дагы тилдин мындай бир өнүгүшүнө салымын кошсо керек, Ооба да. Албетте бүгүнкү күндө мал ушул смартфондон, телефондон көрө турган нерселер түздөн түз таасир этип атат. Мындай бир тоскоолдуксуз жетип атат да жарандаргачы. Ошон үчүн бизде бул багытта бир топ иштер аткарылып атат. Жогоруда айтып өттүм, жанагы Эйзи Кыргыз деген. Бул ошол чет өлкөлүктөр үчүн мындай бир жакшы платформа, мындай жакшы мобилдик колдонма. Ушул нерсе мындай бир жакшы колго алынып, мунун таанытымы дагы мындай бир мектептерге барып, бала бакчаларга барып өткөрүлүп атат да. Ушуну Данияр Карабаев деген бала менен биргеликте мындай ишке ашырылып атат. Ал өзү барып, бизден өкүлдөр барып, ошо мектептерде, бала бакчаларда атайын өткөрүп атабыз. Бул дагы аябай жакшы кабыл алынып атат. Андан тышкары дагы мисалы мультфильмдер жаш балдарга аябай, кичинекей балдарга көп таасирин тийгизет да. Анан мисалы УТРК менен ЛТР каналы аркылуу мисалы атайын бул багытта белгилүү бир суммалар бөлүнүп, акча бөлүнүп, бир топ мультфильмдер кыргызча которулду да. Андан тышкары жаңыдан тартылды. Мисалы тартылган мультфильмдер Билгичтер, Жаңыл мырза, Козулардын 2 сезону, Сыйкырдуу алемдин 2 сезону, мисалы бул биринчилери тартылып элге сунушталган. Эми 2 сезондор тартылып атат. Бул дагы кичинекей балдар үчүн, жаш курактарына албетте баягы
чектелет. Мисалы 3 жашка чейинкилер жанагы козуларды көрсө, ал эми 3 жаштан жогорукулар сыйкырдуу калемди көрүшөт, жаш курагына жараша. Бул дагы ошол коомчулукта жакшы пикир жаратып, себеби алар балдарын жалаң эле чет өлкөнүн мультфильмин көрүп атып, балдардын мүнөзү бузулуп баратат дегендей бир дооматтар көп болбоду эле, көп айтылбады эле. Анан эми булар дагы албетте алардын ордун 100% толуктабаса дагы мына бар, ушуну көргүлө деп сунуштаганга бар да. Эми бул акырындык менен бул багытта дагы мындай акчалар бөлүнүп, бул өркүндөтүлүп, бул 3-4 эле мультфильм чегинде эмес, бул анимациялык фильмдер дагы алдыда буюрса көбөйтүлүп, тартылып, акырындык менен жылыш болуп келатат да. Деги эле ошол жанагы тилди үйрөнүү үчүн же болбосо мындай кызыгуу үчүн чоң адамдар деле тилди үйрөнгүсү келет, бирок аларга бир керектүү курал жабдыктар, методикалык көрсөтмөлөр жана башкалар керек болгон учур болот да. Ушул өксүктү да толтуруу багытында сиздердин комиссия бир топ иш алып барып атты эле. Учурда кандай бир ийгиликтер жаралып атат? Бизде бул багытта окуу маалыматтык жана котормо деген борборубуз бар биздин атайын. Ал жерде ошол мамлекет кызматчы болобу же жөн эле жаран мен кыргызча үйрөнөт элем дейби, атайын ошол биздин борбор менен байланышып, ал жерде мезгил менен баягы уюштурулуп окуулар өтүп турат. Ошол окууларга катышып, кааласа ошол А1ден баштап окуйбу, эгер чет өлкөлүктөр болсо, же чет өлкөлүк эмес эле биздин эми орай айтсам кечирип коюшсун, айрым киргиздер бар да, кыргыз болуп туруп эле 2 сөздүн башын кошо албагандар, алар деле А1ден баштап, А2ден баштап, эгерде ар жагында окуйм деген бир далалаты болсо, ниети болсо, каалоосу болсо эле окуп, улам кийинки тепкичке өтүп, А1, А2, Б1, Б2 керек болсо С1ге чейин окуп, үйрөнүп, анан кыргыз тесттен тест тапшырып, сертификат алса болот. Жакшы экен. Болот мырза, мына сиздер ошол жанагы талдоо жүргүзүп атпайсыздарбы? Ошондо сиздер мамлекеттик мекемелер жанагы аткаруу бийлигинин баардык түзүмдөрү менен иш алып барасыздар да, Анан кандай бир методикалар колдонулат, кантип жүргүзөсүздөр, эмнесине, кайсы багытына көбүрөөк көңүл бөлөсүздөр? Анан ошол мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана пайыздык көрсөткүчтөрү жогорулап атпайбы кыска мөөнөттүн ичинде? Анан ошол эмне түрткү болуп атат? Биз эгер бир жакшы бир мындай бир жагдай пайда болсо, аны андан ары да өнүктүрүү керек да, мисалы. Эмнеден улам ушундай бир болуп атканын дагы талдап көрдүңүздөрбү? Мурда деле канча убакытты биз текке кетирдик да, мисалы. Ушундай эле шарт, ушундай эле учурда. Бул боюнча мониторингти биз жогоруда айтып кеткендей IFADOC системасы аркылуу жүргүзүлөт, бирок ошол документтердин кыргызча жүргүзүлүп жаткан пайызы өсүп жаткандыгы, бул ошол жактагы ар бир мамлекеттик мекемеде тил адистери бар. Ошол документтерди которушат, корректировкалашат. Андан сырткары ошол биз мыйзамдын аткарылышын контролдоодон, мурда бул мыйзамдын бул беренелери аткарылбай келсе, азыркы учурда ар бир мекемеде ошо милдеттүү түрдө аткарылып, ошонун негизинде өсүп жатат. Бул нерсе бир кошумчалап коесузбу? Бул жерде мындай болуп атат да, негизинен бул IFADOC деген атайын система болгонго чейин бул кол менен барып текшерип, ар бир кагазды алып чыгып, бирден ушундай текшерүү жүрүп, анан пайыз чыгарчубуз. Ал учурда мындай кичине кыйынчылык болчу да. Мисалы, ал кезде документтер бүт кагаз түрүндө болчу. Электрондук кийин кирди да. Электрондук киргенден кийин ушул IFADOC системасы бизге аябай жеңилдик болду. Себеби ал жерде мисалы сиз бирөөгө кат жөнөтсөңүз, ал жерде IFADOC менен жөнөтсөңүз, тили деген жер бар. Тили деген жерге мамлекет тилде белгилейсиз да, мамлекет тилде жазылса. Ошол автоматтык түрдө бул жака түшөт. Анан же расмий тилде болсо, расмийди белгилейсиз. Ошонун катышы автоматтык түрдө компьютер эсептеп чыгарат да. Ошонун негизинде эсептелип чыгат. Анан бул жерде ички документтери да бар, буйруктары бар, кызматтык каты бар, дагы ушундай ички документтерди дагы буга киргизип, мисалы ички документтер деген жерге, ал дагы бул жерге толукталат да. Негизинен жана кат алышуу, чыгыш, кириш каттардын негизинде дагы жыйынтык чыгып атат да.
Жакшы экен, урматтуу угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын уюштуруу иштери бөлүмүнүн башчысы Кутмырза Жакыбалиев, улуттук комиссиянын уюштуруу иштери бөлүмүнүн баш кадиси Шамшыбек кызы Назгүл, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн адиси Мунарбек уулу Болот бар. Биздин байланыш телефондор 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Мамлекеттик тил маселелерин ишке ашыруу боюнча суроолор болсо кайрылсаңыздар болот. Маегибизди уланта берели. Кошумчаңыз бар экен, азыр бул жерде документ кейжи жана ушул документ кейжи боюнча дагы анан жанагы котормо Google Translate боюнча болот. Ошол боюнча кененирээк айтып берсин. Бул жерде эмнелер кирген, кандай болгон, канча жайгаштырылган. Болот мырза, сөз сизде. Азыркы учурда ушул иш кагаздарын жүргүзүүдө биз бир гана талап кылбастан ошо шарттар түзүп берип жатабыз деп атпайбызбы? Ошол мамлекеттик тилдеги иш кагаздарын жүргүзүүнүн сапатын жогорулатуу жана көбөйтүү максатында биз Document KG деген сайт иштелип чыкты атайын. Ал Document KG сайтында мамлекеттик тилдеги иш кагаздарынын үлгүлөрүн киргизип жатабыз. Азыркы учурда биз бул сайтка 700гө жетип калды ушул мамлекеттик тилдеги иш кагаздардын үлгүлөрү. Бул деген арыздан баштап протоколдор, указдар жана башка документтердин бардыгынын кандай жазылышы керек, бардыгынын үлгүлөрүн киргизип атабыз. Бул жакта андан сырткары бланкалар, даяр толтурулчу бланкалар, өмүр баяндын үлгүлөрүнөн бери биз ошол жака киргизип атабыз. Бул жөнөкөй жаран деле бул сайтка кирип, балким мамлекеттик тилди билбесе дагы расмий тилде аталышын издеп, мисалы үчүн заявление деп жазса, ошол жакка арыздын түрлөрүн чыгарып берет. Ошол жактан эле аты жөндөрүн өзгөртүп, кандай жазылаарын көрүп алып туруп эле аты жөнүн жазып кол коюп кетире берсе болот. Бул деген ошол мамлекеттик тилдеги иш кагаздарынын ошол санын көбөйтүү максатында. Мамлекеттик тилде жаза албаса дагы ошол үлгүнү алып көрүп, бул жарандар үчүн эле гана эмес, ушул мамлекеттик кызматта иштеген дагы кызматкерлер үчүн бир топ жеңилдиктерди берет. Жакшы экен, жакшы экен. Андан сырткары ошол биз котормодо кызматы иштелип чыккан. Бул 10 тилден азыркы учурда 10 тилден которулуп атат кыргыз тилине. Бул Google котормо, Яндекс котормо сыяктуу эле бул продуктулар эки котормого тең бизде эмес. Азыр дүйнөлүк кырдаалга жараша, мисалы Google бизде иштебей калышы мүмкүн, санкция киргизип койсо, бир нерсе болсо иштебей калышы мүмкүн. Ошого альтернатива катары биз бул котормону иштеп чыктык. Бул котормону пайдалануу үчүн ошо улуттук комиссиянын сайтына кирип, котормо кызматын басса, ошол дүйнөнүн 10 тилинен, мисалы англис, орус, немис, француз, япон тилдеринен которууга мүмкүнчүлүк бар. Кыргыз тилине. Кыргыз тилине. Бул башка Google котормого караганда бир топ жакшыраак которот. Сапаттуураак которот. Себеби бул ушул Юдакиндин жана башка сөздүктөргө таянып туруп которуучу платформа. Жакшы. Анан бизде угарман бар экен, андан кийин уланталы. Угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен өз башыма өткөнчө кыргыз тили жөнүндө оюмду айткым келип атат да. Айтыңыз. Менин бир коллегам уже 20 сентябрда өз алдынча болгондо кыргыз тили мамлекеттик тил дегенде баласы кичинекей болчу да, окуучу 5-класста. Мага күнүгө чалып сурачу да, тапшырмасын аткарчу. Анан бир убакыт өткөндөрдө официальный тил деп орус тилин киргизбедикпи? Ошондон эле токтоп калды да. Ошол эркинде ушундай жыйынтык чыгарсак болот да. Мамлекеттик деңгээлде ошол кезде талаш тартыш кылбай ошо тилди албай койсок болот беле, биринчи суроо. Эми эки тилди бири-бирине күрөшүү сыяктуу пайда болуп калды да. Анан ушул эле Кыргызстанда жашап, экинчи суроо туулуп, өсүп, чоңоюп, биз менен аралашып жүрө эле. Азыр деле шылтоо таап үйрөнгүсү келбей аткандар бул. Үйрөнгүсү келбеген адамдар да. Анан кийин баш мыйзам болгон конституцияны сыйлаш керек. Кыргыз тили мамлекеттик тил болгондон кийин милдеттүү түрдө үйрөнө турган тил да. Ошону ордусуна коюш керек да.
Аны 10 жылдан, 15 жылдан бери жылдырып келет чүйүү өрөөнү башка tilde сүйлөгөн элдерде жылдырып келет да. Мындай иждивенческий характерди түзбөш керек да. Буларга жооп берип койсоңуздар. Түшүнүктүү, рахмат. Чоң рахмат эже. Сиздей баягы тилге күйгөн жарандарыбыз көп болсо, албетте тилдин алга жылышы өтө деле алыска барбайт. Жакын ордодо эле буюрса кескин жакшы жак өзгөрүүлөр болот деп ойлойм да. Ооба, баягы эми айта берели, Акаевдин убагында ушундай ортодо расмий тил деген кирип кеткен үчүн бүгүнкү күнгө чейин эми жашап келатат. Аны түздөн түз дагы алып сала алекпиз. Конституциялык мыйзамда да анын өзүнчө бирене менен берилген да. Бирок 89-жылкы мыйзамда ал нерсе болгон эмес экен. Кийин 2001-2000 жылдары мен болжолду айтып атам, ушул жылдары киргизилип кеткен экен. Ошол кездеги жетекчиликтин тапшырмасы менен. Анан эми бүгүнкү күндө бул жерде бардык адамдар, мисалы, кайсы тилде окугасын, ал союз мезгилинен бери башка тилде окуп калганбы, расмий тилде окуганбы, анысына карабай, жүрөгүндө бир эгерде кыргызга болгон бир сезим болсо, кыргыз үчүн күйгөн бир патриоттулук бир жүрөк болсо, ал бат эле үйрөнөт. Ал мен үйрөнө албайм, анан мен ушундай окуп калсам эмне кылайын, мен күнөө элмесмин дегендер таң калабыз да. Анан бул жерде бардык эле жерде, бардык эле учурда үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөр бар, издесе табат ар бир киши. Азыр ушундай абалда деле. Азыр тескерисинче мурункуга караганда мүмкүнчүлүктөр өтө көп болуп калды азыр. Мурункуга караганда өтө көп мүмкүнчүлүк бар. Мисалы чет өлкөлүктөрдү карабайлы, мисалы таптакыр бизге тиешеси жок, ата жотосу кайнаса гана кошулбагандар келип деле 2 айдын ичинде, 3 айдын ичинде үйрөнүп кыргызча түш жоруп, комуз жердерде отпайбы. Анан ага караганда биздин өзүбүздүн каныбыздан келаткан тилибизди кантип үйрөнө албайбыз? Мен ушуга мындай чакырык кылар элем да. Үйрөнөбүз деген ниети бар адам, ал эч нерсе тоскоолдук кыла албайт ага. Мындай платформасы жок эле жөн эле үйрөнөм деген киши жолун таап эле үйрөнүп алат. А биз тескерисинче мына эгерде ошол дагы болбосо, мына мындан үйрөнгүлө, бул болбосо мындан үйрөнгүлө, болбосо окуу барына окугула, болбосо мындай кылгыла деп бир нече вариантты сунуш кылып атабыз да. Бирок ошондо дагы андан дагы бир нерсе таап үйрөнгүсү келбегендерге биз айтар сөзүбүз да жок да. Дагы бир угарман бар экен, угалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз. Биринчи программа, биринчи канал. Ооба, биринчи радио, айта бериңиз. Жакшы, кыргыз тил жөнүндө кенен кесир оюн айтып элге түшүндүрөйүн деген мааниде экен. Ооба. Жакшы, бул парламентте талаш тартыш менен кабыл алынган уктук. Анан ошол жерде өзүнөн баштап тилге күйгөндүгүн билдириш керек. Жанагы Көкүлүк деген бала бар, блогер. Ошо Көкүлүк дебей, Көкүлүк деп өзүнөн башташ керек. Илгерки мандатын же болбосо бөлүктөрүн оңдотуп албай, анан кийин сүйлөшөт да. Эми биздин парламентте деле депутаттар отуруп туруп кыргызча сонун баш болот экенин билбейсиң. Анан эле тартынбай, эч кызынбай, тил боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзө берсе деген ниетим бар да. Бүт мамлекеттерде ошондой, мына өзүбүздүн эле бир тууган Россияда мигранттардын балдарын экзамен менен алып мектепке киргизип атат. Анан ошону угуп көрүп туруп эле, анан жана балбак деген бабыл талпылдап атыр, жана бактыбек деген талпылдап атыр, жөн эле. Ошону айтайын деген оюм бар. Рахмат. Эми баягы ар бир адамдын өзүнүн абийириндеги маселе, бирок тилге болгон мамилени биз Кыргызстандын мыйзамдарынын чегинде, мыйзамга ылайык, жоопкерчилиги кандай тартылат, анын бардыгы мыйзам чегинде болуш керек да, Назгүл айым. Дагы бир маселе, биз Кыргызстанда жашаган башка улуттардын кызыкчылыгындагы, алардын дагы мындай укугун, биздин Кыргызстанда жашап жаткандагы алардын мыйзам чегинде корголгон кызыкчылыктары дагы бар да, Ооба, туура айтасыз. Бул ушул өзгөртүү киргизип жаткан айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизип жатпайбызбы? Ошонун ичинде укук бузуулар кодекси бар да. Ал жерде мындай деген өзгөртүү киргизилип жатат. Ушул мамлекеттик тил жаатындагы мыйзамдардын талаптары бузулса,
ал жактарга, ошол талаптарды бузган жактарга чара көрүлөт деп. Бул чара биринчи эскертүү берилет, андан кийин бул штраф салынат да. Айып бул. Айып бул. Жеке жактарга 5.000, юридикалык жактарга 17.000 өлчөмүндө. Эгерде бул мыйзам долбоору өтүп кетсе да, ал эми азыркы учурда ошо мамлекеттик тилди талаптарын, мамлекеттик тилди жөндөгөн мыйзамдардын талаптарын бузганда чаралар көрүлөт деген талап эч жерде жок. Ошондуктан азыркы учурда ошондуктан биз ошондой өзгөртүүнү киргизип жатабыз. Сунуш болуп атат бул долбоор катары. Эгер ал ишке ашып калса, демек кадимкидей эле мыйзам чегинде жоопкерчилик көрсөтүлөт. Мыйзам чегинде жоопкерчилик көрсөтүш керек, чаралар колдонулуш керек да. Анан башка улуттагы адамдардын дагы укуктарын бар. Алар мисалы этникалык азчылыктардын жанагы буга чейин айтылып өткөн расмий тили боюнча, расмий тили бизде расмий тили жөнүндө мыйзам 2000 жылы кабыл алынган. Жана дагы Кыргыз Республикасынын конституциясында дагы бул расмий тилинин макамы бекитилген. Биз аны эч кандай алып сала албайбыз. Эч кимге дагы расмий тили орус тилинде сүйлөө деп эч кимге тыюу сала албайбыз. Мамлекеттик тилибиз кыргыз тил болсо, расмий тилибиз бул орус тили. Ошондуктан бул эң биринчи, эң негизги мыйзамыбыз конституцияда макамы бекитилип атат. Анан биздин мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамда дагы расмий тилди аныктаган берене бар. Рахмат. Биз маегибизди уланталы. Сиздин кошумчаңыз бар экен? Мен ушу кыскача кошумчалап кетким келип атат. Эми баягы тил комиссиясы бул сиз жана жогоруда айтып кетпеңизби, мектептерде, анан жогорку окуу жайларда кандай жылыштар болуп атат, кандай иштер аткарылып атат депчи. Биз ошолорду эске алуу максатында мисалы мына тил комиссиясы менен мына ушул улуттук комиссиянын, улуттук каналдын биргеликте уюштурган долбоорлор ишке ашып жатат. Мына билги дегенди элдин баары Кыргызстанга бүт тарады, алар көрүштү, элдин баары. Бул жерде студенттердин ортосундагы таймаш болду. Бул жерде дагы ошол эң негизги максат ошол тилди билбей калышты, китеп окубай калышты деген нерсеге мындай бир жооп катары ушундай долбоор уюштурулуп, Байге фонду жалпы ошол декорация баары биригип 3 миллион сом президент фонддон бөлүнүп ошол уюштурулуп өткөрүлдү. Анан былтыр күздөн баштап акыл таймаш деген мектеп окуучуларынын 7-класстарынын ортосунда дагы акыл таймаш деген интеллектуалдык оюн болуп, биринчи этабы мына кече жакын эле 20-сында сыйлыктар тапшырылып жыйынтыкталды. Мунун экинчи этабы бар. Мунун экинчи этабы ошол 25-жылдын биринчи башындагы сентябрдан баштап анан декабрга чейин болот дагы, декабрда жыйынтыкталат. Ошон үчүн 1 жылдын ичинде 2 долбоор биринчи, экинчи этабы менен ушул акыл таймаш жыйынтыкталган турат. Анан бул багытта эми көп нерселерге жетиштик десек болот. Себеби окуучулар арасында мисалы бул Кыргызстан боюнча 40тан ашык мектеп катышты да буга. Анан мектебинен баргандар анан баягы билбегенин ошол телевизорду көрүп отуруп, ошол көрсөтүүнү көрүп отуруп көп нерсени билип алышат экен. Билбей калгандар ушуну билбей калдым үйүнөн окуйт экен. Ошентип бир топ баягы стимул болот экен да окуучуларга. Ал эми студенттерге дагы, студенттердики дагы мындай бир чын эле ушуну билбейт экенбиз, ушуну билип алышыбыз керек экен деп. Студент эле эмес, мугалимдерге дагы көп мындай бир көп мындай оң таасирин берди десек болот да. Жакшы экен. Ушул жерден дагы бир суроо туулуп атат да, болот же Кут мырза, сиз жооп бересиздерби? Негизи жана биздин кыргыз болуп туруп эле өз тилин билбеген жарандар жөнүндө да сөз болуп калды. Бирок биздин Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү дагы сиз айткандай кыска мөөнөттө кыргыз тилин үйрөнүп алып, кыргызча ырларды ырдап, кыргыз тилинде чогулган жерлерде сүйлөп, мындай бир ушул улутка болгон, жашаган өлкөсүнө болгон мындай урмат сыйын көрсөтүп келет да. Анан сиздер ошол башка улуттардын биздин өлкөдөгү диаспоралары, бирикмелери, коомдору, уюмдары менен дагы иш алып барасыздарбы? Алар менен дагы бир иш чаралар өтүп турабы ушул жөнүндө дагы?
ооба бул негизи ассамблея бар эмеспи? ооба, Кыргызстан эл ассамблеясы. Кыргызстан элдеринин ассамблеясы. Булар менен да тыгыз байланышта иштер алып барылып, бир топ иш-чаралар өткөрүлдү буга чейин дагы. Анан өзгөчө мына жогоруда айткан жанагы кыргызча оңой деген мобилдик колдонмону дагы булар менен биргеликте жанагындай башка тилдердеги варианттарын сунуштап, алар ошол тилдерге которуп, мисалы бирөө дуңган тилинен кыргызчаны үйрөнгүсү келет, бирөө уйгур тилинен үйрөнгүсү келет. Ошолор менен тыгыз иштешип, мындай бир топ иштер аткарылып келатат да. Алар менен тыгыз байланыштабыз. Болот мырза. Буга кошумчалап коелук. Биз азыркы учурда жана угарманыбыз дагы суроо берип кетти. Бул Чүй облусунда ар улуттун өкүлдөрү жашайт деген шылтоо менен эле аткарылбай келатат депчи. Аткарылбай атат депи? Ошого байланыштуу биз азыркы учурда Чүй облусу Москва районун пилоттук долбоорго катары алып, жогорку кеңештин төрагасынын колдоосу менен 15 бала бакчага этнос систем деген атайын комплектини алып берген. Ошол комплектилер аркылуу бала бакчалар тарбиячылардын жардамы менен жомокторду, анимациялар тартып жатышат кыргыз тилинде. Ал жакта балдарды ошо кыргыз тилге кызыктыруу максатында балдарды ошо мультфильм каармандардын үнүн коштотуп, ар кандай фломастердан же кагаздан жомоктун каармандарын жасашып, бул балдардын колдорунун риторикасын дагы өнүктүрөт. Ошону менен катар тилди дагы ошол баягы күчтөө эмес, аларды мындай кызыктыруу максатында, кызыктырып үйрөтүү максатында ошол этностердин дагы азыркы учурда бала бакчалар үчүн чоң жардам бере баштады. Жакынкы арада эле биз ошол мыкты анимация, мыкты жомок конкурсун өткөрдүк. 15 бала бакчанын арасында сыйлыктар тапшырылды. Мыкты ошол жомок тарткандар, мыкты анимация тарткандар. Муну менен балдар ошол мамлекеттик тилге мындай бир четтен кызыктыруусун арттырып жатат да. Ошол каармандардын үнүн коштоп, ошону менен ошо балдар дагы өзүлөрү кошо ошо жомокко кирип кетишет да. Жана этностем ушуну тартууга жардам берет. Ошол эле учурда жана коомчулукта дагы ошол тил, мамлекеттик тилдин кадыр баркын көтөрүү үчүн мамлекеттик тилдеги кинолорду көрсөтүү, спектакльдерди көрсөтүү, мамлекеттик тилде иш-чаралардын өтүшүн камсыз кылуу деген дагы олуттуу маселе да бүгүнкү күндө. Бул боюнча дагы бир өзгөрүү, мурдага салыштырмалуу бир жылыштар барбы? Негизинен бул боюнча дагы жылыштар абдан көп. Мисалы Төлөм Шөкеев атындагы кыргыз фильми менен биргеликте, мисалы Байыр кыргыз жазуусу аталышындагы даректүү фильмдер тартылып, атайын заказ менен булар ишке ашып атат. Анан жанагы биздин жазуу эрежелери боюнча, кыргыз тилинин жазуу эрежелери жана тыныш белгилери боюнча атайын инфографикалык атайын видео роликтер даярдалды. 160 видео ролик даярдалып, атайын YouTube каналга жүктөлүп, бул азыр ошо элдин кеңири колдоосунда болуп атат да. Бул багытта да негизинен иштер мындай бир өз деңгээлинде жүрүп жатат. Студияда ошол мамлекет тил маселесине байланышкан, ушул тармакты жакшы билген юрист бар болгондугуна байланыштуу менде дагы бир суроо пайда болду да. Мисалы көпчүлүктө, коомчулукта жанагындай бир көрнөк жарнактар, алардын туура эмес жазылышы, көрнөк жарнактардын талапка ылайык эместиги жөнүндө көп сын пикирлер айтылат да. Мисалы анын дагы бир мыйзам чегинде эреже талабы, анан жоопкерчилиги бар да, Назгүл айым. Сиз айтсаңыз, анан Кут мырза кошумчалайсыз го, ооба, бул сырткы жарнамалардын мамлекеттик Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын талаптарына жана орфоэпиялык эрежелердин талаптарына ылайык жазылышы, аларга ылайык орнотулушу бул Бишкек шаарынын мэрия тарабынан көзөмөлдөнөт. Алардын өздөрүнүн ички жобосу бар. Алар ички жобосунун негизинде текшерүүгө чыгышат. Анан талапка жооп бербеген жарнамаларды эгер аныкталса, алар эскертүү беришет. Жана дагы экинчиси бул айып салышат. Ал эми азыркы учурда ошо жарнамалардын тексттердин тууралыгын улуттук комиссия биз текшерүүдөн биринчи өткөзөбүз. Анан андан кийин ал мэрияга барат да. Андан кийин мындай
андан кийин дагы тиешелүү органдардан уруксат алып анан илинет. Анан азыркы биздин мыйзам долбоорлорунда ошо жарнама жаатындагы мыйзамга да өзгөртүү киргизилип жатат. Ал жакта мында биз улуттук комиссия Бишкек шаарында эле болгондуктан биз Бишкек шаарындагы мекемелердин, жеке жактардын, юридикалык жактардын жарнамаларын мындай көзөмөлдөп, алардын ошо жарнамалардын тексттерин тууралыгын аныктап, туура эместигин, тууралыгын ошо тексттерин макулдашуудан өткөрүүгө Бишкек шаарына эле жетишип жатабыз. Башка Кыргызстандын башка аймактарында ал иштер жакшы жүрбөй, биз жетишпегендиктен ошол функцияны макулдашуу функцияны, жарнаманын тексттерин макулдашуу функцияны бул биз эми мэрия айыл өкмөттөрүнө берип жатабыз. Эгер мыйзам долбоору өтүп кетсе, ошо жарнамалардын тексттеринин тууралыгын макулдашууну жергиликтүү айыл өкмөттөр, мэриялар жүргүзүп калат. Жергиликтүү бийлик жүргүзөт турбайбы? Демек көрнөк жарнактар бүгүнкү күндө өтө маанилүү маселе болуп атпайбы? Ошондуктан ушул суроо пайда болду да. Эми көрнөк жарнак негизинен баягы коомду мындай күзгүсү десек да болот да. Көчөдө кетип баратканда мисалы чет өлкөлүк жаран көрсө деле ошо көрнөк жарнакка көзү илинет биринчи эле. Анан бул багытта мына юрист айтып кеткендей, бул ошо жергиликтүү башкарууда негизинен кайсыл аймакка тиешелүү жарнама, көрнөк болсо ошол жооп берет да. Анан бизге дагы айрым бир маселелер боюнча мына көп кайрылуулар болот. Ал боюнча мына Болот мырза өзү дагы иш алып барып жүрөт. Болот мырза дагы маалымат берип коесузбу? Азыркы учурда ошол улуттук комиссия биздин азыркы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамда жазылган. Ошол жарнама жайгаштыруучу, таратуучу ошол улуттук комиссиядан мамлекеттик тилде жазылган текстти жарнаманы келип макулдашууга милдеттүү. Ошого байланыштуу азыр жарнама таратуучулар, чыгаруучулар ошол улуттук комиссия тарабынан уруксат алууга келет. Биз ошол текстин карап, макулдашып, корректировка алып, оңдоп беребиз, макулдашып. Бирок бул баардыгы эле келе бербейт бизге. Ушуну эске алыш керек. Бирок милдеттүү түрдө келиш керек. Келиш керек, бирок аны көпчүлүгү билбейт да. Мэрия тарабынан ошол эскертүүлөр берилип, жарнаманы ошо жайгаштыруу боюнча, тартиптери боюнча эскертүү бергенден кийин анан бизге келип, ошо жарнаманын текстин макулдашуудан өтүшөт. Эгер коомчулукта, элде ар кандай суроолор пайда болуп калса же ошондой фактыларды кезиктиришсе, сиздерге кайрылып турса болобу, кайрылып жаткандар барбы? Аны ошого карата чара көрүлүп же бир мындай эскертүү жана башкалар берилеби? Азыркы учурда ошол бизге көпчүлүгү азыр кайрылып жатат негизинен, бирок баардыгы эмес. Анан бул ошол аз Бишкектин аймагында гана бизге келип жатат. Кээ бир региондордон бул электрондук почта аркылуу кээде гана келет, бирок көпчүлүгү келбейт. Биз тараптан биз эгерде ошо сын пикирлер келсе бизге тийиштүү жергиликтүү мамлекеттик муниципалдык администрацияга биз ошол чара көрүү боюнча, алып салуу демонтажга чейинки чараларды көрүү боюнча кат жазып, кат менен кайрылабыз да. Өзүбүз биз түздөн түз чара көрүүгө аз бизде укук жок. Укук жок, Рахмат, урматтуу радио угармандар. Мына мамлекеттик тилге байланышкан маселелер абдан көп жана бүгүнкү күндө өтө маанилүү экендигин сиздер мына 1 саатка жакын убакыт болгон маектен улам дагы бир жолу байкадыңыздар. Албетте бул тилге байланышкан маселелер жөнүндөгү биздин бүгүнкү маек акыркысы эмес, дагы келечекте бул боюнча кандай ийгиликтер, жетишкендиктер жаралып жаткан болсо же бир көйгөйлөр жаралса, сөзсүз коомчулукка алып чыгып талкуулайбыз деген ниеттебиз. Урматтуу угармандар, биздин студияда бүгүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын уюштуруу иштери бөлүмүнүн башчысы Кутмырза Жакыбалиев, улуттук комиссиянын уюштуруу иштери бөлүмүнүн баш кадиси Шамшыбек кызы Назгүл, ушул эле мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн адиси Мунарбек уулу Болот болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, тилибиз мындан ары дагы өркүндөй берсин. Ал эми урматтуу радио угармандар, сиздерге эскерте кетели, мына ушул абдан маанилүү маалыматтар камтылган маек
Facebooktагы Биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Бүгүнкү уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Айда Исмаилова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.